Өтүп бараткан күндагы бир канча орчундуу окуя кабарлары менен толукталды. Алардын бир канчасын сиздерге айтып беребиз. Эфирде күндү жыйынтыктоочу маалыматтар топтому. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыз. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Маанаев 2 айга камакка алынды. Милиционерлер калкалаганбы? Жалал-Абадта жашыруун иштеген казино аныкталды. Пришло 109 тысяч. Он 2 айдын султаны болгон Рамазан айы 23 мартта башталат. Эч кандай бир орозону тутпай койгонго эч кандай жол жок. Бир гана оору болсо бардап, же өтө көп жашы барып калган адамдар болбосо. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быетов кызмат кылам. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобай Маанаев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Дарыгердин баш коргоо чарасы бүгүн каралып, аны 15 майга чейин абакта калтыруу чечими кабыл алынган. Токтобай Маанаев тергөө бүткөнчө УКМКнын убактылуу кармоочу жайында болот. Башкы дарыгер 16 мартта улуттук госпиталдагы жемкордукту түзүмүнө шектелип кармалган. Улуттук госпиталдын башкы дарыгеринин милдетин убактылуу Улук Кулукеев аткарып жатат. Ал буга чейин башкы дарыгердин орун басары болуп эмгектенип келген. Баткенде 3,5 тоннага жакын селитраны аткезчилик менен ташыгандар аныкталды. УКМКнын маалыматына караганда 18 мартта Баткен Разаков унаа жолунда Лейлек районунун 1984-жылы туулган тургунунун башкаруусундагы Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Аны текшерүү учурунда унаадан жалпы салмагы 3,5 тоннага жакын аммиак селитрасы табылган. Айдоочунун жанында тиешелүү коштоочу документтери болгон эмес. Унаа жана кармалган жүк Орто Боз чек ара заставасынын аймагына жайгаштырылды. Учурда тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жалал-Абад облусунда жашыруун иштеген казиного бөгөт коюлганын УКМК билдирди. Кумар оюндары өткөрүлгөн жайлар компьютердик клуб катары иштеп келген. Алар Жалал-Абад шаары менен Сузак районунда жайгашкан айтылды. 17 март күнү казинону уюштургандар менен администраторлары кармалган. УКМК алардын ар биринде акчанын айлануусу ай ичинде 1 миллион сомдон ашып турганын кабарлады. Кассада 200 000 сомдон ашуун акча болгон. Оюн автоматтары сунушталган 40 компьютер конфискацияланды. Тактоо иштери үчүн 30 кардар кармалып, бир аз убакыттан соң алар кое берилген. УКМК аталган жайларды айрым милиционерлер калкалап келген деп шектенүүдө. Пришло 109 тысяч. Ошто катаалданган жаңы жол эрежеси киргенден бери 45 мас айдоочу кармалса, 7 жаран 1 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылды. Жол эрежесиндеги айыппул 2 эсе жогорулап, эреже күчөтүлгөндөн бери жол кырсыгы 20%га чейин кыскарып, мас айдоочулардын катары азайды. Айдоочулардын жоопкерчилиги менен бирге эле инспекторлорго дагы талап катууланууда. Zaten 1-3 протокол tuzadı. Не посинял кылдың ғой. Кемда жетет, тол жетет. Айтиведен тоқтода бардың ғой? Ооба. МЧС көчөгө чейин. Ооба. Айыппулдун өлчөмү 2 эсе көтөрүлүп, жаңы эреже киргенине 20 күнгө чукулдап калды. Бул аралыкта Ош облусунун аймагында 45 айдоочу унаны мас абалында башкарып бара жаткан учурда кармалды. Спирт ичимдигин ичип алып, наркологиялык борборго баруудан баш тарткан 4 айдоочу соттун чечими менен 3 суткадан 5 суткага чейин камакка алынды. Мас болуп, унаа айдаган 2 айдоочу учурда темир тор артында отурат. Ошондой эле 7 жаран 1 жылга унаа айдоо укугунан ажырап, 11 материал соттун өндүрүшүнө алынган. 4 айдоочу ушу сот органдары тарабынан 3 суткадан 5 суткага чейин камакка алуу чаралары каралган. Ал эми 7 айдоочуга сот органдары тарабынан 1 жылдык мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу боюнча токтомдор чыккан. Ал эми азыркы учурда 11 айдоочунун иштери соттун өндүрүшүндө каралууда. Ал эми 21 айдоочунун иши азыркы учурда биздин жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан
тийиштүү кагаздар, өздүгүн тастыктаган кагаздар топтолуп сот органдарына жөнөтүп алынында турат. Ош облусунун аймагында 2023 жылдын 8 мартына 21 март күндөрү жалпы болуп 23 жолуна кырсык катталды. Анын кесепетинен 1 жаран каза болуп, 30 жаран денелеринен ар кандай жараттарды алышкан. Буга чейин айдоочу мас абалында жол кырсыкка кабылып, башка адамдардын ден соолугуна этиятсыздыктан залал келтирип, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда 20 000 сом айыппул салуу же 5 суткага чейин камакка алуу чарасы каралган. Мындан ары айдоого укугу жок жаран 7 суткага камакка алынып, ал эми айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Деген менен мыйзамдын аткарылышында жең ичинен сүйлөшүү күч экенин айтып, инспекторлордун ичинен күмөн санагандар бар. Жаңы мыйзам кабыл алганыбыз менен биздин ошол жол эрежесин көзөмөлдөгөн биздин жанагы патрулдук служба кызматынын канчалык деңгээлде адал иштегенинде да турат да. Мындайларды мен эми көрбөсөм дагы божолмо менен билебиз, сиз да билесиз. Эми көч бара деген ушинтип уланат. Буга да көнүшүбүз керек. Менимче жанагы токмок күчтүү болсо дейт, кийиз казык жерге кирет деген кыргызда макал бар да. Мыйзам күчтүү болуп, мыйзамды жакшы нукка түшүп иштесе, бул эффектин берет. Ана мыйзамды чыгарып алып туруп, жана показательный кылып, бир көргөзмө кылып 5-6 тонн көрсөтүп барган кайрачы баягы жең ичинен мурдакы эле калыбызга түшүп кетсе, анда бул мыйзамдын чыкканы баягы бекер деген. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлердин ишине көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырган эле. Айыппул жогорулагандыгына байланыштуу инспекторлор арасында коррупциялык жоосундарга жол бербөө үчүн мыйзамдын талаптары тыкыр каралып, абийирсиз кызматкерлерди жумуштан алуу талабы коюлган. Учурда пара алган кайгылуучу кармал элек. Негизинен ушул кызматтык тартип, мыйзамдуулук, коррупциялык көрүнүштөр жат көрүнүү боюнча ар бир областтык, республикалык ар кандай топтор келип өзү курам арасында ушундай түшүндүрүү, эскертүү иштери жүрүп атат. Биздин кызматкерлерди ошол кызмат учурунда алардын кызмат иштерин көзөмөлдөө күчөтүлдү. Ушул убакка чейин эч кандай биздин жол кыймыл коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлерине карата арыз дооматтар катталган жок. Республикада жол коопсуздугу боюнча жаңы эрежелер киргенден баштап мас болуп унаа башкаргандардын саны 39% азайды. Өлкөдө 11 марттан 17 мартка чейин 17.775 жол эрежелерин бузуу фактысы аныкталды. Бул көрсөткүч өткөн жылдын 1 жумасы менен салыштырганда 12%га аз экени көрсөтүлгөн. Кыргызстанда 1.400.000 машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80%ы айдоочулардын күнөөсүнөн орун алат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Учурда курулуш компаниялары тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдөн батир алуу үчүн акча салган жарандардын батирин толук ала албай калган учурлары катталууда. Ошол себептүү жарандарды коргоо максатында министрлер кабинети тарабынан көп кабаттуу турак жайларды үлүштүк куруу жөнүндө жобо иштелүүдө. Ага ылайык курулуш компаниялары үйдүн пайдубалы түптөлө баштагандан тартып, батирлерди сатууга тыюу салынат. Бирок үй куруучулар бул жобо көчүнө кирсе, курулуш компаниялар банкрот болуп, батирлердин баасы кескин кымбаттап кетет деген каршы пикирин билдиришти. Кененирээк кийинки материалда. Бул жарандар өткөн жылы нааразычылыкка чыгып, Юни Транс курулуш компаниясы көп кабаттуу үйдү өз убагында бүтүрүп бере албай жатканын айтышкан. Алар үйдүн каражатын төлөп коюшкандан кийин курулуштун сапатына суроо жаралып, токтоп калганын белгилешкен. Андан бери 1 жыл убакыт өттү. Тилекке каршы аталган турак жайдын курулушу дагы деле бүтө элек. Ушу сентябрга бүтүрүп беребиз деген. Сентябрда да бүтпөдү. Жаңы жылга чейин деп сөз беришкен, жаңы жылда да бүтпөдү. Мына уже жаз келип алды. Жетекчиликке чалсаң албайт, кел десең келбейт. Мына жерде житилдерге келсе кагып силкет. Биринчи курулуп атканда биз келип материалдарын көргөбүз да, аябай жакшы кетип аткан. Анан кийин акырына келгенде ушинтишти да. Тасмадагы чогулгандар KG Group компаниясы келишимдерди толук аткарбай койгонун айтып даттанышкан. Компания үйдү бүтүргөнү менен коммуналдык кызматтарды улап бербей, кардарларын бир топ түйшүккө салган. Мына жигитче адам иштеп туруп чыйып берем деген жок. Чалсаң эле ана бүтүрөм, мына бүтүрөм.
Мындай фактылар Ошто гана эмес, Борбор калаада дагы ондоп саналат. Мисалы жакында эле дагы бир нааразы топ кайрылуу жасашты. Алар дагы бир нече жыл мурда сатып алган батирди курулуш компания ойдогудай курбай сапатсыз кылып койгонун айтышууда. Бул үйдү жашнакай кылып куруп берем деген, бирок даканса жашнакай кылган эмес. Эртең биздин акчабызды алган, анан кийин атырында ушундай кылып бүтүрүп берип койду. Айла жоктон жашап атканбыз, бул жерде деле акчабызды берип койгондугубуз үчүн. Мынтип санай турган болсок, узун тизме түзүлөт. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдүн котлованы казылгандан тарта эле сатылып баштайт. Бирок батирге акча салган кардарлар кийинчерээк ойдогудай үйгө ээ боло албай жабыр тартып калган учурлар көбөйүүдө. Бул багытта арыз даттануулардын дагы саны арткан. Мындан улам өкмөт курулуп бүтө элек көп кабаттуу үйдөн батир сатууга тыюу салууну көздөп жатат. Эч кандай разница жок. Алар башында багылган ошо боюнча бүткөндө деле ошол эмен сатып алышат да. Бирок алар бүтүрүп туруп сатыш керек да эме боюнча. Башында эметкенде кээ бирлери баягы эмелер качып кетип атышат, билесиңерби? Мисалы үчүн бүт эле үйгө эле акчаларды алып кийин бербей жүрбөйбү көпчүлүктөрү. Ошондой болушу мүмкүн да. Туура эмес да, бир качествосун карап, эмесин карабана сатышсалар жакшы болмок. Мына көрүп атабыз го кырдаалды. Мына Түркияда болуп атат. Кечеги да катуу жертер силкинүү болуптур Тажикстан биз тарапта. Мен чоңолайдамын өзүм. Маселе министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өлкөдөгү курулуш компанияларынын жетекчилери менен өткөргөн жыйынында айтылган. Мында өкмөт жарандарды коргоо максатында үлүштүк куруу жөнүндө жобо иштеп жатат. Жобого ылайык курулуш компаниялары үйдүн пайдубалы түптөлө баштагандан тартып батирлерди сата албай калышат. Эми негизи өзү ошо үйдү бүтүрүп туруп, баары жогун ошо таскаланы бүтүрүп туруп анан саткан жакшы да элге. Көзүң менен көрүп туруп алганың жакшы. Ошон үчүн ошо бүтүрүп саткан о жакшы да. Бирок сал арзан кылып саткан жакшы. Эми котлованы бүтсө, анан алса жакшы болот деп ойлойм. Сабап эми ишеничтүү болот да, ким алса ham кирип жашаса ham коркпай жашайт. Туурабы? Землетрясение башкадан. Анткен менен көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары мындай жобону иштешине каршы пикирде. Бул тыюу салуудан кийин айрым курулуш компаниялар банкрот болуп, атаандаштык азайып, монополия күчөйт жана батирлердин баасынын кымбатташына алып келиши мүмкүн дешет. Өлкөдөгү курулуш компаниялардын 90%дан ашыгы өз эсебинен үй тургузууга кудурети жетпейт. Анткени үйдүн курулушу миллиондогон каражатты талап кылат. Алгач үйдү куруп, анан сатууга 1-2 эле чоң компаниянын мүмкүндүгү бар. Биринчиси, Кыргызстанда монополия орнойт. Анткени чынында мүмкүнчүлүгү бар гана компаниялар куруп баштайт. Экинчи учурда, мисалы, жеке мен кандай мен ойлонуп атам, 3 этаждуу, 2 этаждуу үйлөрдү куруп баштайм, клубный домдорду. Бош турбайм, бирок курам. Бул деген эмне болот? Шаарды биз өстүрбөйбүз, шаарга майда үйлөрдү, чакан үйлөрдү куруу көбөйүп баштайт. Анткени бул шаарга терс таасирин берип баштайт да. Мындан улам Дос курулуш компаниясынын жетекчиси Түгөлбай Сейдалиев башка альтернативдүү жолдорду сунуштады. Ал курулуш компания үйдү бүтүрө албай калса, кардарларга төлөп берүүчү кепилдик каражаты болушу керек деген талап киргизсе болоорун айтты. Ошон үчүн мен ойлойм, бул толугу менен туура эмес нерсе. Бирок ошол эле учурда албетте үй куруучуларга документтерин тездетип берип, башка кылып баран компаниянын толук мүмкүнчүлүгүн дагы мамлекет күрөөгө алуу темасын караса болот. Ээсинин эмне мүлктөрү бар. Допустим, мамлекеттик күрөө деп коебуз да, допустим. Үйүң дагы билбейм, ошондой бир мүлктөрүң анан банкта реалдуу бир эч жок дегенде $100,000 акчаңы көрсөтүү. Бул эмнени көрсөтөт? Дуа, эгер сен кура албай, качып, же болбосо алдай турган болсоң, ошол мүлктөрдү мамлекет алып, куруу тартибине карап өтөт да. Өкмөт бул кадам менен батир сатып алуучулардын укугун коргоп калууну максат кылууда. Бирок курулуш компаниялар пайдубалы жок үйдү сатууда кардар менен сатып алуу келишими эмес, акция же шериктеш болуу келишимин түзүшөт. Мындан улам жобо кабыл алынса дагы кагаз жүзүндө калып ишке ашпай калуусу мүмкүн. Юрист Болот Баятов учурда иштеп жаткан мыйзам деле жарандардын укугун коргоого жетиштүү деген пикирде. Үйдүн пайдалуу башталгандан баштап, үстү жабылганга чейин, иши бүткөнгө чейин ал толук түрдө анын сапатыны, финансовый частьсыны, анын графиктин арка кылбай аткандыгы боюнча, анын документациясы боюнча толук түрдө таанышканга укугу бар. Ал мыйзамда так көрсөтүлгөн ал нерсе. Бизде мыйзам бар.
Бізде так мыйзам жазылған. Біз ошоны иштөө механизми дагы бар. Просто біз ошону иштөө механизмин катар күчтөндүрүп коюшубуз керек. Механизмди гана күчтөндүрүшүбүз керек. Болду. Башка эч нерсенин гана кереги жок бул жерде. Азырынча жобо качан кандай тартипте ишке ашары белгисиз. Үлүштүк курулушту токтотуу боюнча буга чейин да сунушталып келген. Үстүбүздөгү жылы мам курулуш көйгөйлүү объект куруучу деген түшүнүк киргизилерин билдирип, үй алуучулар акчаны компанияга бербей, банкка депозитке сактай турган жобо иштелип чыкканын жарыялаган. Бирок ал толук ишке ашкан жок. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Министрлер кабинетinin чечими менен Кыргыз индустрия ачык акционердик коомуна Бишкек штамптоочу завод мамлекеттик ишканасынын пайдаланылбай жаткан кыймылсыз мүлк объектилери 15 жылдык мөөнөткө акысыз пайдаланууга берилди. Бул чечим токтоп турган ишканалардын ишин жакшыртаары, ошондой эле атамекендик өндүрүштү өнүктүрүүгө түрткү берери айтылды. Мындан тышкары нарын эркин экономикалык чөлкөмүндө товарларды жылдыруу тартибин бекитүү тууралуу чечим кабыл алынды. Бул ченемдик укуктук актыны кабыл алууда чек аралык электрондук соода боюнча Кытайдын Кашкар бонд чөлкөмү менен долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Товарларды нарын эркин экономикалык чөлкөмүнөн Кашкар шаарынан бонд чөлкөмү аркылуу экспорттоо ишке ашырылат. Нарын эркин экономикалык чөлкөмүнөн Кытайга товарларды экспорттоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт жана Туркиянын, Орусиянын, Беларустун, Бириккен Араб Эмираттарынын жана башка өлкөлөрдүн инвесторлорун тартат. Ошондой эле Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциясын президенттин иш башкармалыгынын карамагына өткөрүү чечими кабыл алынды. Кыргызстандан баалуу металлдарды жана баалуу металлдарды камтыган чийки товарларды тышка ташып чыгарууга чектөө киргизилди. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Кабыл алынган чечим 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 6 ай аралыгында өлкөдөн 500 килограммдан ашык баалуу металл менен товарды өлкө аймагынан чыгарууга болбойт. Анын негизги максаты атамекендик зергерчилик тармакты коргоо жана баалуу металлдарды, курамында баалуу металлдарды камтыган чийки товарларды бажы аймагынан тышкары кайра иштетүүдө атамекендик зергерчилик өндүрүшүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө багытталган. Кыргызстанда Ороз айы быйыл 23 мартта башталат. Ага ылайык Кыргызстандын бардык облустарынын көпчүлүк калктуу конуштарынын ооз бекитүү жана ооз ачуу боюнча атайын календарлары чыгарылган. Орозо кармоо исламдагы 5 парздын бири катары саналат. 12 айдын султаны болгон касиеттүү Рамазан айы да кирип келди. Ороз айы быйылкы жылы 23 мартта башталат. Ага ылайык өлкө аймагында 22 мартта бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Муфтият бул даталарда күн менен айдын чыгуусуна карап бир күнгө айырма болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Эртең Рамазандын 1 күнү. Эртең орозо деген сөз. Бул эмне далилденди. Адамдар экиленбей, кызалат болбой, бүгүн тарабын окуп, эртең орозого отура берсин деген сөз. Ал эми орозодо жылдагыдай эле бул Алла Тааланын өкүмү, фарз. Бул эч кандай бир орозону тутпай койгонго эч кандай жол жок. Бир гана оорулуу, сапарда же өтө көп жашы карып калган адамдар болбосо. Ал деген мисалы үчүн 5-те, 4:30-да, 3-тө деле жаап койсо боло берет. Бирок эң сооптуураак боло турганы ошо эрте менен саарлыкты акыркы мүнөт вакытсы 5:34-кө чейин оозду жаап калыш керек. Орозо кармоо исламдагы 5 парздын бири. Рамазан айында сыйынуу, соопчулук иштерин көбүрөөк жасоо менен мусулмандар Аллага жакындоону максат кылышат. Орозо айы мусулмандар үчүн бир жылда бир келүүчү мүмкүнчүлүк катары саналат. Анткени бул ыйык айда пенденин кетирген катачылыктары кылган амалына жараша толугу менен кечирилет. Орозо кармасаң дагы, намаз окусаң дагы пайдасын бербей кала турган бир чоң күнөө иштер бар. Бул бирөөлөр менен урушуп кетип жарашпай жүргөн, же болсо бирөөнүн акысын жеп алган, бирөөгө зулум кылган, бирөөнүн акысын жеп карыз алып карызын бербей койгон, же болсо ошо динди ашатып сөккөн, мындай адамдардыкы ол орозосу дагы пайда бербеген бир ушундай бир акыбалдар болуп калат. Ошон үчүн ошолордон алыс болуп, этияттанып, орозону бекем тутканга аракет кылыш керек. Орозо таңдан күн батканга чейин нар татпай коюу менен гана чектелбейт. Ооз бекиткен адам колун жаман иштерден, арам ойлор менен заар сөздөрдөн тилин сактаганга аракет кылышы керек. Ошондуктан мусулмандар ыйык айда чыдамсыздык менен күтүшүп, ушул айда жакшы тилектерди тилеп, соопчулук иштерин көбүрөөк жасаганга далалат кылышат. Сөөрөтөбүз алдын ала. Ооба, иншаллах ниет бар. Кудай жолуна түшүп, орозо кармайбыз, Кудай буйрса. Өзүбүз мусулман болгондуктан Аллах Таала тарабынан
мусульман катары парызы болгондуктан аткарышыбыз керек. Сөзсүз. Жакшы жылдардан болсун, ошо ниетибиз орозо тутуп балдарыбыздын өмүрүн тилеп, элибиздин, журтубуздун ошо балдарыбыз ушулардын тилин угуп, ушулардын билим көрүп, ушулардын жакшылыктарын көрсүн деп тилек кылабыз. Орозо тутабыз. Ооба, бул майрамдардын эң жакшысы бул орозо Рамазан айы. Ниет кылып орозо тутайын деп аткам, бирок ден соолугумна байланыштуу тута албайм. Кудай кааласа мына бүт көтөрүп жүрөбүз. Ошо эртеңинен Кудай кааласа орозо тутайын деп жакшы тилек кылып, жакшы ниет кылып. Рамазан айындагы амалдардын бири битир садага берүү. Ал 5 азыктан турат. Быйылкы орозо айында бериле турган битир садага бир адамга 1 килограмм 600 грамм буудайдын учурдагы базар баасы 50 сомдон эсептелди. Buğdaydan sırtkarı un 1 kilogram 600 gram, meyiz 1 kilogram 600 gram, arpa 1 kilogram 600 gram, korma 3 kilogram 200 gram menen berse olot. Meyizin uçurdağı bağısı 636 somdu, undun bağısı 74 somdu, arpanın bağısı 90 somdu, kormanın bağısı 986 somdu tüzdü. Орозо кармоо бир гана руханий жактан тазалануу эмес, медициналык жактан да жакшы пайдасы бар. Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Орозо айт майрам менен жыйынтыкталат. Алмагүл Эркебаева, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары Ош ТВ каналынын эфирин улантат. Биз менен чогуу калыңыздар.